Assalamu алейкум. Урмат президенттин өкүлү, бул маселе мен дароо көтөрбөсөм болбой калды. Кече мага кичинекей ымыркай балдарынын жүрөгүнө операция жасатканы келип, кезек күткөн аялдар телефон чалышты. Кезек эбак келиптир. Бирок дагы деле операция болбой атыптыр. Ушуну бир текшерип койсоңуз, жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илим изилдөө институту, ушул жерде болгон окуя. Ремонт бүтүптүр, койкалар даяр экен, операциону даяр экен. Жана реанимация боло турган, ошол жата турган бөлүктөрдө даяр экен. Санэпидстанция уруксатты бериптир. Бир гана технадзор уруксатты бербей, директор эгер ошонун макулдугусуз операция баштаса, эртең бир күнү жоопкерчиликке тартылам деп отурат экен. Адамдар ушундай келечектеги жоопкерчиликин ойлоп, башын кумга тыккан менен балдар 1 секунд, 1 минут маанилүүдө. 3 айлык балдар, 1 айлык балдар да бар экен ошол жерде, 6 айлык балдар. Апалары ыйлап, сыздап, боздоп отурушат. Ошон үчүн бир саясий чечим кабыл алыш керек. Сураныч азыр эле Саламат сактоо министрлигине телефон чалып, ушул тапшырманы берсеңиз, анан балдар операциясын уланта берсин, адамдын өмүрү эң чоң мааниге ээ. Мен ишенем, эртең бир күнү бир терістөрү болсо ушуну эске алат. Бизде эми законду сактабадың, технадзор сактабадың деп туруп адамды камап коюш оңой эле, бирок балдардын өмүрүчү. Биз бу жакта байкабайбыз, бирок бир бала өтүп кетсе, апа үчүн бул канча чоң трагедия. Ушуну азыр эле тапшырып коюңуз, сураныч. Чоң рахмат.